Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Өзүнүн жана жакындарынын ден соолугу үчүн кандайдыр бир пайдалуу болгон маалыматтарды издеп жүргөн достор. Сиздер менен мына түнкү саат 3-тө жолугуп турам. Сиздерге пайдалуу болгон аз болсо дагы жакшы маалыматтарды жеткирүү үчүн эмнеге сиздер мындан башка убакыт таба алган жокмун. Ошондуктан уйкусуз калганымын акысын чыгарып алган маалыматыңыздарды колдонуңуздар. Албетте тамаша болушунча сиздер үчүн пайдалуу болгон маалыматтарды ар дайым жеткирген аракет кыла берем. Сиздер болсо муну өзүңүздөр үчүн, жакындарыңыздар үчүн колдонуңуздар. Бүгүн болсо боор тууралуу сүйлөшөбүз. Организмimiz үчүн ар бир органдын орду кайталангыс, ошол катары боордун дагы илимпоздордун аныкташына ылайык анын 500дөн ашуун кызматы бар. Эгер ошол органыбыз болбой калса, биз үчүн жашоо демек бүтөт. Ошондуктан аны өз убагында асырап камкордук кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Эң маанилүү болгон 5-6 кызматын атап өтөйүн. Өттү бөлүп чыгарат. Өттү билесиздер, ал майды сиңирүүгө, организмибизге кирген биз жеген майларды сиңирүүгө жардам берет. Андан сырткары гормондорду, белокторду анча-мынча бөлүп чыгарат. Аларды керегинче бөлүштүрүп трансформациялап турат. Жана дагы уулуу заттарды организмге кирген жок кылат. Негизгилери ушулар, бирок бул айсбергдин үстүңкү же болбосо көрүнгөн гана бөлүгү, калгандагы толтура кызматтары бар. Эгер биз ага өз убагында камкордук кылбай турган болсок, албетте өтө чоң өкүнүчкө алып келе турган натыйжаларга туш болобуз. Организмибиздин анын ичинде боорубуздун жабыркай баштаганын билдирген айрым белгилерди атап өтөйүн. Эгерде сиз себепсиз эле чарчай берсеңиз, эртең менен ойгонгондо деле чарчап баштаганыңызды сезсеңиз, тез жуунганыңызга карабай эле денеңиз кычыша берсе, жүзүңүз, айрыкча көзүңүздүн актары саргайып баштаган болсо, андан сырткары көөнүңүз азып турса тез, тамакка болгон табитиңиз жоголо баштаса, ушул сиздеги бооруңуздун жабыркап баштаганынын алгачкы белгилери. Ушундайыңызда ага камкордук кыла баштасаңыз, мен ойлойм, албетте өтө жакшы натыйжаларга жетип, бооруңузду дагы андан ары жабыркашынан, өтө жаман ооруларга кабылып калуусунан сактап каласыз. Аны үчүн өтө көп нерсе кылыш керектир. Мен болсо өзүм билген айрым кеңештерди айтып өтөйүн. Мен сиздерге 7 азыкты айтып өтөм. Жешиңиз керек болгон. Аларды жей турган болсоңуз, маал менен. Ушул өтө айтылып өткөн өтө коркунучтуу же болбосо жаман акыбеттердин алдын алып каласыз. Четинен айта берейин. Мурдатан эле айтып жүрөм, эң пайдалуу болгон нерселерди. Ошол биздин организмибиз үчүн айрымдары кайталанат, айрымдары болсо кошумчаланат. Биринчи мен айткым келген нерсе бул капусталар. Капустанын дээрлик бардык түрү, айрыкча брокколи жана дагы квашеный деген капуста, салат болуп даярдалган. Ушул эки түрдүү капуста өтө пайдалуу бооруңуз үчүн. Аны канча көп жесеңиз, ошончолук жакшы. Экинчи азык бул авокадо. Биздин аймагыбызда бул нерсе табылабы, табылбайбы билбейм. Бирок эгер табылып калса дагы, жумасына 1 даана жеш жетиштүү болот. Ошондо 1 айда 4 даана жесеңиз, бооруңузду кыйла жакшылап алган болосуз. Анда көптөгөн антиоксиданттар бар, кычкыланууга каршы.
демек ошол эркин радикалдардын пайда болуп калышынын алдын ала турган ошол антиоксиданттар бар. Кийинки азык бул куркума. Куркума айрыкча Индияда белгилүү, дээрлик бардык учурда колдонушат, бардык тамак аштарында колдонушат. Бизде болсо аны көп колдоно бербейбиз, бирок акыркы учурларда элдин арасында көп айтылып баштаган, бирок ошондой болсо да азырча белгилүү боло элек. Муну табыш оңой эле. Тапкандан кийин аны дагы өзүңүздүн рационуңузга киргизип, балким чай катары ичип жүрөсүз, балким тамакка дагы кошсоңуз дагы абдан жакшы болот. Кийинки айткым келген нерсе бул кызылча. Кызылча дагы боор үчүн өтө пайдалуу. Ошондуктан кызылчаны дагы албетте колдонуңуз. Ар күнү болбосо дагы күн ара жеп турсаңыз абдан жакшы болот. Мунун пайдасы толтура ошол катары боорго дагы пайдалуу. Андан сырткары иштен катышын дагы алдын алат. Дагы бир пайдалуу азык бул болсо сарымсак. Сарымсактын пайдалары тууралуу ар дайым айтып келебиз. Бирок канчалык деңгээлде колдоносуздар билбейм, бирок бул дагы боор үчүн өтө пайдалуу болгон азык. Аны дагы рационуңузга киргизиңиздер жана ден соолугуңуздарды бекемдеп туруңуздар. Негизинен баарын айта алдымбы, айта албадым билбейм, бирок ушуларды эле колдонсоңуз дагы сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Өзүңүз гана колдонбостон үй бүлөңүздүн ар бир мүчөсүнө муларды жедирген аракет кылыңыздар. Салат кыласыздарбы же болбосо тамакка жөн эле кошуп жейсиздерби же өзүн жей бересиздерби, бардыгы бирдей эле пайдалуу. Айтпай калган бир гана нерсе калыптыр, бул оливковое масло деп коет. Кыргызчасын эстей албай атам. Оливковое масло дагы зайтун майы айтмакчы. Биздин боорубуз үчүн өтө пайдалуу. Ошондуктан аны дагы күн ара болсо дагы бир чай кашыктан ичип туруңуздар. Бул дагы сиздердин бооруңуздарды калыбына келтирүүгө өз салымын кошот. Өйдөдө айтылган жашылчаларды, айрыкча капусталарды чейки жесеңиз өтө жакшы болот. Анткени аны бышыргандан кийин өзүндөгү пайдалуу болгон азыктардын көпчүлүк бөлүгү жок болуп кетет. Ошондуктан чейки жеген аракет кылыңыздар. Негизинен айткым келгендер ушулар. Бирок муну менен пайда болгон маалыматтар токтобойт. Кийинки видеолордо мындан дагы кызыктуу, мындан дагы жакшы болгон маалыматтарды сиздерге жеткирүүгө аракет кыла бермекчимин.